происходит? Не знаю. 6 апрель Савеловский метро Омондордон качып бараткан мигранттарды көрүүгө болот. Качканга жетишпей калган мигранттарды тизип алып, унаага салып жатышат. Элдик видео тарап жатат. Видеого лайк басып, Москвада болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуз. Жигиттер Савеловскийге келбегиле, мынакей Амондо турат, мынакта Исфарага кирип алыптыр. Анан тетектагы эмеге дагы ичинде отурушат. Анан бул жакта чайкананын ичинде да бүт кара тургузуп алыптыр. Чайкананын ичинде турушат. Амондо басыптыр. Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта иненин Синелс Димиес паспорт котормосу полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ала Букада тилемчилик кылган 11 өлө Кыргызстандан чыгарылды. 3 апрелден 7 апрелге чейин Ала Бука Рептин милиция кызматкерлери тарабынан тилемчи аталышындагы ыкчам алдын ала иш-чарасы өткөрүлдү. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Аталган иш-чаранын максаты көчөдө ар кандай сүрөттөрдү кармап алышып, жалган маалымат менен элди алдап жүргөн шылуундарды аныктоо болуп саналат. Ала Бука районунун Борбордук базарында коңшу өлкөдөн келип тилемчилик кылган 11 жаран Рептин имаратына алып келинип, алардын өздүктөрүн тактоо иштери жүргүзүлдү. Аларга 3 айга Кыргызстандын аймагына келүүгө тыюу салынып, өздөрүнүн өлкөсүнө депорт кылынды деп билдиришти облустук милициядан. Жеп тойбогон Аконит министр эми ажатканадан акча жасай баштадыбы? Мен көп жылдан бери ушул ооруканага каттайм. Мен билген акыркы 22 жылдан бери акысыз эле турган Бишкектеги республикалык ооруканадагы туалет 15 сом болуп калыптыр. Мен реформа кылам, кыйратам, медицинаны өнүктүрөм деп келген Алымкадар Бейшеналиевдин реформасы ушул беле. Ал жерде оорулууларга канчалаган акчаларды жеткире албай кыйналып жатса, анысы аз келгенсип эми ажатканада 15 сомдон ала баштаганы реформанын үзүрү окшобойбу? Жеп тойбой Дубайдан квартираларды алып, Бишкектеги элиталык үйлөрдү оптом сатып алган Аконит мырза ушул ажаткананын 15 сомуна тоюлбу. Кечке чейин жүргөн адамдарга кыйын эле болот экен. Президентибиз ушул ооруларга көзөмөл кылгандын ордуна ичип жеп жүргөнүн көрмөксөн болгону кейитти баарынан. 5 октябрда жанган үмүтүбүз ошол үмүт өлгөн күнү эле өлгөн турбайбы деп Мекендеш.ру кейжи сайты жазып чыкты.